Sel eğri buyru yüzbeyt. Sel degen tüp жүрөт. Ылдамдыгы канча болот? Ылдамдыгы агыл сууга караганда экесе аз болот. Суу агызгыч, суу таштагыч деп аталат бул. Акыркы күндөрү республиканын аймагында айрыкча түштүк жергесинде сел апаты болуп, адам өмүрлөрү кыйылып, материалдык чыгымдарга алып келген учурлар байма-бай катталып жатат. Биз Эркинтөө гезитинин редакциясына бүгүн селди изилдеп жүргөн окумуштуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу, техника илимдеринин кандидаты, профессор Сабатбек Сатаркулович агайды чакырганбыз. Агай, акыркы окуяларга күбө болуп атабыз. Сиз канча жылдан бери ушул селди изилдеп жүрөсүз? Селди изилдегеним 1969-70 жылы башталган. Ошондо түштүктө Араван-Акбура каналы, Туя-Муянын каналдары курулуп, ошолорду Кокту колоттон келген селдер шилендилерге толтуруп коюп, анан сууну агызбай калган убактылары болгон да. Ошол мезгилдерде. Ошондо кантип ошо селден сактаныш керек деп, анан ошол жерде Кокту колотто ошол жерде плотиналарды кура башташкан. Плотиналарды куруп, өйдө жактагы кум таш анапналардын баары плотинанын жогору жагында калып, таза суу көбүнчө ошо төмөн жагына түшүп агып, же болбосо каналга коюп, же болбосо ошол мурунку сел жүргөн жер менен өзүнчө алып кетиш керек болчу. Азыр кандай болду? Мына Ноокатта акыркы күнү мынагу Ошто болгон сел боюнча өзүңүздүн анализиңизди айтсаңыз. Эми бул сел тоо пайда болгондон бери эле сел жүрөт Кокту колоттон. Мурда жүргөн жүрүп атат, мындан арыда жүрөт. Бул мурда сел жөнүндө, Союздун убагында сел жөнүндө айтчу эмес, укчу эмеспиз. Себеби ошол Кокту колоттон чыккан селдер конус түрүндө жайылып түз жерге. Анан баягы кум таштардын апыналардын баардыгы ошол жерде калып, суусу жерге сиңип кетчү. Анда айдоо жер эмес, эл жашачу эмес. Аны Союздун убагында эч кандай сел жүрдү, тиги деген сөздү укчу эмеспиз. Эми азыр заман ушундай болуп кетти. Жердин баарын үлүш кылып бөлүп алышып, анан ошонун ичинде Коктуну дагы жөн коюшпай, Коктуну дагы бөлүп, Коктунун жээктерине жада ичинде даже киргизе сарайларды салып атышат. Же болбосо ошо Коктунун ичине ар түрдүү керексиз нерселерди таштап атат. Эметип мал көбөйө баштады. Кыскасы, адам фактору деңиз. Малды жайып атышат. Ал адамдын кылган иши. Анан кийин табуу нерсе ошол экен. Нөшөрлөп жамгыр жааганда ошонун баардыгы жуулуп кетет экен дагы, алып келип бизде чоң сел кылып атпайбы? Ошол эле Ошто, ошол эле башка чоң айылдарда. Эми ошол карап көрсөң, селди жүрүп атканда карап көрсөң, таштандылар, анан ылай, кум, ошолор. Башка эчтеке жок. Анан алар кай жакка барат? Баягы мурда конус сыяктуу болгон жерлер бош болчу болду. Эми аларга үйлөр салынып калыптыр. Ошол үйлөрдү ошол каптап атат да. Сел
iri buyru жүрбейт. Сел деген түп-түз жүрөт. Түп-түз жүргөндө жакшы көрөт дагы. Анан кийин жолдо кандай каршылык көрө турган нерселер болсо, турса ошолорду талкалап бузуп алып кете берет. Ылдамдыгы канча болот? Ылдамдыгы агын сууга караганда 2 эсе аз болот. Аз болот деген себебим ушул, анын ичинде жанагындай калкыма нерселер бар. Алардын ичинде таштар бар. Ошолордун баардыгы суунун селдин агымын бир аз азайтат. Илимпосттордун жүргүзгөн иштерине карасак, ушул жарым эсе азыраак. Таза суунукуна караганда жарым эсе азыраак. Бирок ошол жетишпей калышып атпайбы? Ал эгер мен ойлогом, селдин ылдамдыгы таза сууга караганда күчтүүрөөк болсо керек. Анткени андан качканга үлгүрбөй калышат. Жок. Аны бизде селдин ылдамдыгын эч ким ченеген жок. Жөндөм мындай көргөндө ушундай катуу келатканда болот, биринчи толкун була. Ошо катуу келатканда болуп сезиле, ой деп эметип, ошондуктан катуу деп, коркунучтуу деп эметип атпайбы. Анан чындыгын айтканда, селдин ылдамдыгы таза суунукуга караганда 2 эсе аз. Агай, мына сиз жакында эле ошол сел тууралуу китеп чыгарган экенсиздер, орус тилинде чыгыптыр бул китеп. Бул китептин ичинде эмне бар? Бул китептин ичинде ошол эле тоолорубуздан, коктулардан аккан таза суулар кандай болот, кандай агат, кандай баягы эмелерди, шлендилерди алып чыгат. Ошол эле сел, ошол эле кокту жолусу дарыялардан аккан селдер кандай ылдамдык менен агат, кандай шлендилерди алып чыгат. Ошол салыштырма эметип туруп, анан кийин Союздун убагында, Союзга чейин дүйнөлүк илимпосттор кандай ошо селдерди изилдешкен, алардын кандай эметип жыйынтыкка келишкен, кантип бул сел менен күрөшүш керек. Мына ошону баардыгын ошол ичинде жазылып, анан ошо өзүбүздүн оюбуз. Бул селди өзүбүздүн оюбуз, сел менен кантип күрөшүш керек деген түп-түз сунуштарды киргизгенбиз. Сел менен кантип күрөшүш керек? Сел менен күрөштү, сел менен ошол убакка чейин биз күрөшө элекпиз. Сел менен күрөшүп атабыз дешет. Ана сел менен күрөшкөндө баягы сел чыгып, талкалап кеткен жерлерди ошолорду кайта бекитишип, өзүнүн калыбына келтирип, же болбосо сел жайылып кеткен жерлерди кумдан, ылайдан тазалап, ошо менен ошо токтоп, ошо менен эметип сел менен күрөштүк деп ошо ойдон токтотуп коюп атышат. Бул сел менен күрөшкө жатпайт. Сел менен күрөшүш эмне кандай болуш керек? Селди же пайда кылбай коюш керек. Вообще селди пайда кылбай коюш керек. Же болбосо селди, келаткан селди токтотуп коюш керек. Бул да ошо селдин ойлонуш керек, ошо селди өзүн суусун бу шлендилерми кантип пайдаланыш керек деп ошо маселени коюш керек да. Алдын ала жерди изилдеш керек да, туурабы? Кайсы коктудан суу келет, кайсыл коктудан келбейт, ошентип изилденеби негизи? Андай бар. Бирок бизде өлкөбүздө 3000ден ашык дарыялар бар. Баардыгы кичинекей дарыялар болуп сезилет да. Кичинекей дарыялар болгондон кийин алардын баардыгында суу эметип сел жүрөт. Сел жүрөт дегеним ушул суу чогултуучу аянт аз да, бассейни кичинекей да. Анан нөшөрлөп жамгыр жааса,
tez çoğalıqalattan keyin sel payda bolup atat. Ansas kelgense koktuk olup kança. Eğer 3000'dey bolsa bolsa, ana 10 есе көбөйтсек дагы аз деп мен ойлойм. Мына ошолордун баардыгы бүтүн ошолордон сел өтөт. Баардыгынан сел өтөт да, баардыгынан сел өтөт. Анан баягы сел менен кантип күрөшүш керек? Мына ушул китепте жазылган. Дүйнөлүк илимпоздор, инженерлер, Союзда, СССР убагында көп жерлерде, мисалы үчүн Грузияда, Арменияда, Азербайжанда, Россияда, Москванын өзүндө, СССРдин бар Москвада жүздөн ашык илимпоздор селдин эмесин пайдасы зыянын аны менен кантип күрөшүш керек дегендей менен ошол изилдөө жүргүзүшүп, ошонун баардыгы жыйынтыгы эмне сунуш кылышкан. Ошо ичинде эмне сунуш кылышыптыр? Алардын сунушу ушул россиялыктардыкы ошол Коктоголоттун бассейндерин жашыртатуу. Значит, çöp çardı tегүү, себүү, токой тегүү. Анан кийин жарылып кеткен жерлери болсо, мына жарлар болсо, ошолордон баягы коктун түбүнө топурак канапына түшпесин деп аларды бекитүү. Анан мына грузиндер сайлардын түбү желип кетпесин деп дубалча, жапысыз дубалча куруу. Баягы бизде аларча менен аламидде сунутуу, ошо сыяктуу жээктерин бекитүү. Ушундай. Бирок ошо эми булар деле сел менен күрөшкө жатпайт. Мен айтып атпайм, сел менен күрөшүш бул селди же токтотуп коюу, эметип вообще пайда кылыш керек, же болбосо селди токтотуп коюш керек. Анан ошол селди токтотуп коюш үчүн биз ошол мунаралуу суу агызгыч, таштагыч деген сунушту кылдык. Эми алдаганда мынагында мунара суу агызгыч, суу таштагыч деп аталат бул. Бул мунарада мындай жылчыктар өтүүбүнөн баштап үстүнө чейин жылчыктар эметилет да. Ал жылчыктан ошо мунаранын ичи бош, көңдөй. Ошо мунаранын, ошо жылчыктан мунаранын ичине суу кире берет. Баягы шилендилер болчу болсо, мына сырт жагына калып калат. Бул канча бийиктиги канча болот? Бийиктиги эметип ар түрдүү болушу мүмкүн. Мында жапыс мунара болушу мүмкүн, орточо бийикте мунара болуш керек, мүмкүн болушу, бийик мунара болушу мүмкүн. Баягы дарыянын же коктунун сел жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө карата ошонун бийиктиги аныкталат да. Анан ошо эгер сел келатканда суу дароо ага баштайт мында. Мына түйүндө плотинанын астында түтүк бар. Bunlardan жылчыгынан келген суу ошо түтүк аркылуу агып кете берет. Анан эгер суу баягы көбүрөөк келчү болсо, суунун деңгээли көтөрсө, үстүнкүдө тешиктерди жылчыктардан эметип. Эгерде аябай эле сел катуу келип баягы бул мунараны бузуп кетиши мүмкүнбү? Көлчө көбөйүп кетсе, анда мына катастрофический водосбор деп коебуз. Мунаранын үстү ачык. Ошонон ошо суу эметип, ачык суу ошонун үстүнөн куюла баштайт да. Бул мунаралы
su aqıskıç, su taştağıçtı. Betondan, gerek bolsa железо betondan, şöyle tatnakay жақсы kuruş gerek. Bana onun yer platinanı da жақсылап kuruş gerek. Anan oşanda adam balası bunun bardığı расчет менен болот. Ana ошол адам баласы kurup ömetkenden tinç yaşay verse bolot. Эми mında bizde su saqtaşlar var emaspi? Oşo su saqtaşlar deyle, su saqtaşlar ortada koyun. Başka su saqtaşların bardığı. Eме oşo selmenin alar da selmenin güreşet. Sebebi oşo su var birden geldi cedet. Anan alacaktan, ödeyaktan bayağı korktudan Dağıstaydın ödeyandan selder yürük belse oşo su hemen gölde su menen uğraşıp oşorda kalışıp bayağı hemen şilendilerin bardığı. Oşol üstü jagında kay жерден жолгусу oşo жерден kalıp kalar. Bir kal şilendiler. Akırındık menen bağır platinanın üstüne platinaga jakındaydı. Şöyle misal için orta tokoy su saqtaşta 50 yıl bolo, 100 yıl bolo, 150 yıl bolo. Oşonun içinde oşo şağılla ömetip şilendiler oşo gelip jedettagi. Ana bayağı göl su saqtaş oşo şilendirlerge tolganda. Ana oşo toğunun enkeşi siyak olup kalattagi. Anan Bul jönde aytып atasызбы? Uşu. Buna o bulbolçu olsa oşarla bunlara bunda tik durmuyor. Bunda jat kırılgan. Bunda jat kırılgan. Senin için jat kırılgan. Bunda bunlara jetiş için köprü salış gerek. Üstüne. Platinadan buğa çayın köprü üstüne salış gerek de. Karaşı için tema. Bunda jat kırılgan. Aşağı metip Бул селге жататпы? Бул селдин агымы? Bul seldin ağımı. Bul seldin ağımı platina bunlara jatat. Aşağıdaki bayağılar mındadagi bayağı metip Şilendilerdi alıp kalıp. şilendiler kalat. Singirip alıp. Şilendiler kalat. Tege tazalangan su ağızıp ketildi. Bunun üstünde de mına jerzek emesi vardı. Emesi. Teşvik çoğun. Eğer su göbeyip göl tolup ketçi olsa ana şu bu yerden tömüge yağıp ketet. Agay bul kim oylop taptı? Biz men okuçum. Burada aytmadım janağı 69 70 yılları baştalgan. Adan keyinki 5 yılda kayta oşoğa gelip bu ayağına çıkarış gerek dep. Ana oşo patentimiz var. Aldığı patentlerim. Agay siz Özgöчө Кырдаалдар министрлигине, болбосо биздин бийликке ушул ойлоп табууңузду көрсөтүп, ушул бардыңыз беле? Кээ-бир окуучуларым билет. Aşağı MCS'den bir okuçum var, bilet kılgan işlerde. Adam bu kitapta şu bıltırdan beri yazıp, yıldan yılga şu sevgi paratpıyor. Ama şu hadiste, atayın hadisler için şu dünyada olgun sonuçların bağırdan çoğultup, sintiktap, bir kitap yazıp, atayın oşo hadislerge okurmanlarga paydası tiyer degen menen oşo kitap yazılıp jana aprel ayında çıktı da. Aprel ayında çıktı. MCS'ga belgelilerge kitapçığını verdik. 3 egzemplarda 3'tü.
служба водных ресурсов аларга дагы ушундайым. Анан президенттин администрациясына дагы как Кайрылдыңыз. кайрылып, алар жакка да ошо 2 китепче бердик. Эми Кудай буйрса, алар караштырып жаткандар. Ошондой үмүтүм бар. Сабатбек агай, сизге чоң рахмат. Биздин ар бирибизде азыр ушул селди алдын алсак деген ой турат. Сиздин сунушуңуз эске алынат деген үмүттөбүз. Рахмат сизге чоң. Рахмат, сиздерге да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин азыркы маекте айтылгандай эле ушундай селди алдына алуу боюнча бир катар сунуштар эске алынат деген ойдобуз. Элибиз, жерибиз тынч болсун.